Мына мен бүгін өткен күнде де адвокатта жібердім. Иш следовательге келіптір дейді. Ал следователь отпускада дейді. Қайра ишті қайра прокуратура алып кетті дейді. Мен даярмын. Мысалы, ал жерде ешқандай ештеңе жоқ. Просто теге Алмастың туғандары, жаңағыреке врачтарды айдайды. Врач қандай қылып атса эле, бұл ошондой эле, бұл теге Нариман мен менен чабыш отургандан көрөк Нариманды буруп коелук деп туруп, акырын мисалы ошол кезде андан бир мурун күнүн Феликске атака кетти. Билесизби? Теге Акматбаев теге эки баламды өлтүргөн тигиндей мындай деп. Бу дагы мисалы арыз түштү. Арыз түшкөндөн кийин бу дагы Феликс Табакуш азыр досудебный расследование болуп туруп, азыр бу дагы барып доказать этиш керек, мени өлтүргөн жокмун, кана доказательство. Мына ушундай арыз түшсө, булар ушундай боло берет. Мен эч жакка качпайм. Мисалы мен сразу эле айттым, мен Атамбаев эмесмин. Эч качан мыйзамдан качкан эмесмин. Мисалы ошол эле илгери Атамбаев мага спецназ менен кирген тигүү деп атпайбы, мисалы. Менин үйүмө деле Атамбаев, менин үйүмө деле мисалы бирөөсү айтып койсо мен барат элем, бир повесткасы жок эле. Спецназ менен түнү кирип эле билесиңер да. Бала бакыра менен жалгыз мен эмес, бала бакыра менен салып кетип ана жолдон сен кимсиң? Мен Түлептин баласы Нахаду машинадан ыргытышкан да. Махаду машинадан ыргытышкан. Анын баары мисалы документте бүт чогулган, анын баары мисалы эмеге берилген мисалы. Азыр бул киши кыйкырып атпайбы? Мен международный сотко берем дегендей. Кантип международный сотко берет бул? Мисалы бул конституцияны киргизип атканда Кыргыздын чечими бул международный чечимден өтө деп койгон. Өзү кабыл алган бул законду, өзү кол койгон. Ошон үчүн бул азыр өзү бүт жазаганы менен өзү азыр башына тартып берет.